Анан эми акыркысы орозого байланыштуу. Мына орозодагы биз азыр ороз айында турабыз. Алла Таала ошо орозо айдын жакшылыгын бизге насип кылсын. Орозону жакшы өткөрүп, пайдалуу өткөнгөнгө бизге ийгилик берсин. Анан 5-чи парыз орозо кармоо. Орозо кармоо бул ушу жылда бир жолу келе турган чоң ибадаттардын бири. Биз орозо кармап, мындайча айтканда өзүбүздүн нафсибизди, каалообузду тыйып, ачкалык менен Кудай Таалага сыйынабыз. Нафсибизди өзүбүз каалаган нерселерден тыйып, күнөө иштерден арылып, балким күнөө эмес, адал болгон нерселерден дагы тыйылып Кудай Таалага сыйынабыз. Бул мына өтө жакшы нерсе. Ар бир жыл сайын орозо бир жолу келет. Балагатка жеткен эркекпи, аялбы моюндагы милдет, муну аткарыш керек. Орозо мына күн чыккандан баштап, таң аткандан баштап кылматканга чейин кармалат. Орозодо адам баласы тамак ашынан, шахватынан тыйылат. Аял кишиге жакындабайт, тамак аштын кандай түрү болсо ошондагы даамы татпайт. Качан гана күн батканда гана ошол нерселер уруксат берет. Мына ушинтип биз Кудай Таалаганын ибадатын аткарып, ачкалык менен Кудай Таалага сыйынабыз. Анан орозодо баягы эң негизги болгон максат айтпадык, Алла Таалага ибадат кылуу ачкалык менен. Алла Таала Куранда айтып атат: "Я айюхаллазина аман кутиба алейкумус-сияму кама кутиба алаллазина мин кабликум лааллакум таттакун." О иман келтиргендер, силерден мурунку коомго орозо парз болгондой эле силерге дагы парз болду. Лааллакум таттакун. Силер Алла Тааладан коркуп, таква болоңуздар деп атат. Көрдүңүздөрбү, орозону таквага байлады. Анткени бул орозо ар бир адамдын өзүнүн ортосу менен Алла Тааланын ортосундагы мамиле. Бирөө мисалы уурданып жашырып жеп койсо, же орозомун деп алдап койсо, эч ким билбейт аны. Бир гана өзү билет, андан биринчи Алла Таала билет. Ошол себептен мына орозо мындайча айтканда жашыруун ибадат, таквачылыкка муктаж. Ошол себептен Алла Таала таквачылыкка байлап айтканда. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадисинде келгендей, Алла Таала айтат: "Бардык адамдын кылган амалы өзү үчүн бир гана орозо, мен үчүн мен орозого кармагандардын соогун, жакшылыгын өзүм берем" деп. Көрдүңүздөрбү, Алла Таала орозого берилген артыкчы сооптун өлчөмү айтылган жок. Алла Таала өзүм берем деп. Бул өтө чоң, өтө көп ажыр. Ошондуктан адам баласы орозону ыхластуулук менен жакшы өткөргөнгө аракет кылыш керек. Күнөө иштерден алыс болуп, жаман сөздөрдөн, ушак айыңдан алыс болуп, ушул кыска аралыкта намаз менен, Куран окуу менен, жакшы амалдар менен өткөргөнгө аракет кылыш керек. Жана ошондой эле өзүбүздү кармап бир туугандар үстүндө анан жанагы акыл эси толуп калып, күч кубатка келип калган балдарыбыз дагы балагатка жеткенге чейин орозо кармап көндүргөн, бул өтө жакшы нерсе. Анткени сахабалар өздөрүнүн балдарын ошону көндүрүп беришкен. Кийин аларга жеңил болот. Ошол нерсени үйрөнүп алышты. Байхакин Сунанул Кубро деген китебинде келет. Ибн Умар радиаллаху анху алдына бир арак ичкен кишини алып келишет. Анан Умар радиаллаху анху ошол кишинин жазасын берип туруп айтат да: "Рамазанда ушундай кыласыңбы? Ушул Рамазанда биздин жаш балдарыбыз орозо кармап аткан болсо, сен ушундай кыласың" деп ал кишини урушат да. Демек бул жерде бул окуядан биз эмнени билдик? Сахабалардын балдары орозо кармашкан. Анан ошондуктан ар бир ата-эне балдарына көңүл буруп, мейли орозо болсун, намаз болсун, акырындан көндүрүп, урушуп, талашпай, жаман сөз айтып, кыйнабай. Мисалы балагатка жетерек да, милдет эмес, бирок тоба көндүрүү максатында да орозонун баардын толук кармай албаса дагы кээ бир күнүн кармап, бирок толугу менен кармап, ошону көндүрүш керек. Намазды кандай үйрөткөндөй эле орозону да ошентип үйрөтүп, акырынтын тарбиялай беришибиз керек. Анан тарбиялаганда балага ошо ислам динин тарбиясын үйрөткөндө, деги эле исламдагы кайсы бир ибадатты үйрөткөндө мындай эсептешпей, соодалашпай үйрөткөн жакшы да. Бул ишти аткарсаң мындай болот, тиги ишти аткарсаң мындай болот, мындай белек берем, сага мынтем дебестен, ошо баланын өзүнүн каалоосу менен, өзүнүн үмүтү менен, ошо Алла Тааланын соопту Кудай Тааладан үмүт кыл. Сага Алла Таала жакшылыкты Алла Таала берет. Мунун акыбетин, жакшылыгын бул дүйнөдө да, тиги дүйнөдө да көрөсүң деп, ушундай ишенимди ошо баланын жүрөгүнө салганга, орнотконго аракет кылыш керек. Анан ошондо жаш балдар үчүн ибадат жеңил болот. Алар дагы кичинегисинен баштап түшүнө баштайт да, менин кылган ибадатым Алла Таала үчүн турбайбы, өзүм эле өзүрүн көрөт турбаймбы, мен үйрөнсөм мен үчүн дагы ата-энем үчүн да пайда турбайбы деп, ушундай мааниде чоңойот. Анан өздөрүнүн алдына жараша өтө кыйнаган болбойт, жем эле урушкан болбойт, кызыктырып. Анан башында айтып кеткендей эле, ар бир ата-эне өзү үлгү болуш керек да бул нерсеге. Өзү көрсөтүш керек. Анан ошону көрүп балдар
ээрчит ата эне мисалы ушундай жакшы иштерди кылып атат, мен да кылайынчы дейт. Балким ата энеси такай намаз окуп орозо кармап жүргөн болсо, балдар өзүлөрү келет, эмне кылып атасың, мен да кармайынчы, мен да кармайынчы деп. Ошол себептен аларга анан ошону үйрөтүп жеңил болот да. Мына ушундай нерсеге ар бир ата эне көңүл буруп, балдарына жакшы тарбия бергенге аракет кылыш керек. Мына ушун менен кыскача бул хадистин түшүндүрмөсү аяктады. Аллах Таала бизге пайдалуу билим берип, пайдасыз илимден сактасын. Аллахумма салли ва саллим аля абдика ва расулика набийина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин.